Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Индия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу 10 фактыны айтып беребиз. Достор, видеолор бат-баттан чыгып турушу үчүн видеого мага жакты белгисин коюңуз жана каналга жазылыңыз. Биз баштадык. Индия планетанын эң байыркы мамлекеттеринин бири. Индиянын тарыхы жана маданияты терең илгерки тарыхка байланган. Калкынын саны боюнча Индия дүйнөдө 2-чи орунда турат. Халкынын саны 1 миллиард 353 миллиондон ашык. 2050 жылы Индия Кытайдан ашып, халкын саны боюнча 1-чи орунга чыгат деп күтүлүүдө. Индия көп улуттуу өлкө. Индияда 780 тилде жана 1000ден ашык диалектте сүйлөгөн 500дөй улут жана уруулар жашашат. Индиялыктар абдан таланттуу адамдар. Индиялыктар ырдаганды жана бийлегенди жакшы көрүшөт. Ошондуктан бул алардын киносунда ушунчалык көп чагылдырылган. Ыр жана бийсиз индиялык тасмалар дээрлик жокко эсе. Жыл сайын чыгарыла турган кинотасмалар жөнүндө айта турган болсок, өлкө Голливудтан жана Кытайдан озуп, дүйнөдө 1-чи орунда турат. Жыл сайын бул жерде 1600го жакын кинотасмалар чыгарылат. Дүйнөдөгү эң булганган кир 20 шаардын 13-ü Индияда жайгашкан. Мумбайда бир күн дем алуу болжол менен 100 тамеки чеккенге барабар дешет. Мумбай Индиянын эң жакыр жана эң бай шаары. Укмуштай бийик имараттар менен кедей туршоптор ушул жерде укмуштуудай бириккен. Байлар менен жакыр адамдардын жашоосу ушул шаарда өзгөчө билинет. Эгер сиз Мумбайга келсеңиз, Мумбай сизди таң калтырат. Жалпы жакырчылыктын жана укмуштуудай технологиялык прогресстин аралашмасы көп суроолорду жаратат. Бул жерде баардыгы таптакыр башкача. Көпчүлүгүңүздөр көргөн «Миллионер из трущоб» киносунда Мумбайдагы трущобтор кенен чагылдырылган. Индия дүйнөдөгү атомдук энергия колдонгон негизги өлкөлөрдүн бири. Анын атомдук куралдары да бар, бирок экинчи жагынан ал жерде коомдук даратканалар жок. Индиянын башкы көркөм өнөр жайларынын бири Тадж Махал дээрлик 22 жылдын ичинде 20 000ден ашык жумушчулардын күчү менен курулган. Шах Жахандын 38 жашында каза болгон аялы Мумтаз Махалдын мавзолейи 1630-1652 жылдары курулган. Тадж Махал бурчтарында 4 мунарасы бар, 5 кумпалуу имарат, бийиктиги 74 метрдей. Дубалы жылмакай ак мрамордон салынып, Кытай, Ирандан алып келинген асыл таштар менен кооздолгон. Дүйнөдөгү эң чоң үй бүлө Индияда жашайт. Индиялык Зиона Чана деген кишинин 39 аялы жана 94 баласы жана 39 небереси бар. Зиона Чана жергиликтүү христиандык сектанын лидери. Мындай чоң үй бүлө 4 кабаттуу 22 бөлмөлүү үйдө жашайт. Жөнөкөй арифметикалык эсептөөлөрдү жасасаңыз, 22 бөлмө ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнө жетишпейт. Ошондуктан бөлмөлөрдө бир нече, кээде 9-10 кроваттар бар. Албетте, эң жаш балдар жана аялдар кысылып жатышат. Бир кечки тамакка болжол менен үй бүлө 30 тоок жана 60 килограмм картошка жешет. Ал эми түшкү тамакка күрүч бышырылса, анда 50 килограмм күрүч кетет. Кечки тамак үчүн 40 килограмм күрүч кетет. Ошондуктан чоң үй бүлө күнүнө 100 килограммга жакын күрүч жейт. Индияда уйларды ыйык жаныбарлар деп эсептешет. Ошондуктан алар Индиянын шаарларынын көчөлөрүндө эркин басып жүрүшөт. Индиялыктар дээрлик эч качан кир жуугуч машиналарды колдонушпайт. Мындай техниканы сатып ала албаган жакыр адамдар кийимдерин жакын жердеги арыктагы сууларда жууйт. Колунда бар адамдар атайын кир жуучу кызматчыны жалдашат. Индиялыктар алгебранын, геометриянын, навигациянын, медицинанын жана астрономиянын негиздерин иштеп чыгышкан. Ошондой эле Индияда шахмат оюну ойлоп табылган. Индия Улуу Британиянын бийлиги басып алганга чейин дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин бири болгон. 20-кылымдын башына чейин бул өлкө алмаз казып чыгарчу жалгыз мамлекет болчу. Англисче сүйлөгөн тургундардын саны боюнча Индия АКШдан кийин 2-чи орунда турат. Индиянын калкынын 3төн бири вегетарианецтер. Алар эт жешпейт. Ал тургай жумурткаларды дагы рационунан чыгарып салышат. Ушундан улам ал жерде жалаң вегетариандык тамактарды берген ресторандар популярдуу. Индиялык аялдар дүйнөлүк алтын запасынын 11%-на ээлик кылышат. Бул АКШ, Швейцария жана Германиянын алтын запастарынан көп. Индияда аялы күйөөсүнүн аты менен атабайт. Бул өлкөдө күйөөсүнүн аты менен атоо аны сыйлабастык деп эсептелет. Индустар жакшы аялдардын күйөөлөрү өлбөйт деп эсептешет. Ошондуктан Индияда жесир калган аялдар кайра күйөөгө чыгышы кыйыныраак.
Индиянын 200 миллиондон ашык жарандары мусулмандар жана Индияда 300 миңден ашуун мечиттери бар. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Англия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгышы үчүн бул видеого 100 мага жакты белгисин коюңуздар. 100 мага жакты белгисин топтогондон кийин кийинки видеону дароо киргизем. Биз менен болуңуздар жана каналга сөзсүз жазылыңыздар. Көрүшкөнчө достор.